Саламатсыңарбы балдар? Биз информатика сабагын улантабыз. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Биз өткөн сабакта силер менен биргеликте программалоо тили, программанын түшүнүктөрү, анын тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана алгач ишке чегерүүсү кандай боло тургандыгына токтолгонбуз. Кайталай кетсек, Python тили 91-жылы нидерландиялык программист Гиде ван Руссум тарабынан негизделген. Python бул жогорку деңгээлдеги программалоо тилдеринин бири болуп саналат. Ошондой эле Python тилинин интерпретаторлор 2 режиминде иштейт. Бул интерактивдүү режим. Мында ар бир берилген буйруктун жыйынтыгы дароо аткарылат. Экинчиси программалык режимде. Программа дегенде файлга сакталат, андан кийин гана толугу менен ишке ашат. Анда эмесе биздин бүгүнкү өтө турган темабыз Python программалоо тилинин алфавиттери, идентификаторлор, кызматчы сөздөр жана берилиштердин типтери. Биз бүгүнкү сабакта Python программалоо тилинин алфавитин, кызматчы сөздөрүн, идентификатор түшүнүгүн, берилиштердин типтери жана жөнүндөгү маалыматтарды алабыз. Башка программалоо тилдериндей эле Python программалоо тилинин өзүнүн алфавити бар. Программалоо тилинин алфавити деген эмне? Бул программалардын жазуу үчүн колдонулган символдордун көптүгү. Программалоо тилинин алфавитине эмнелер кирет? Латындын чоң жана кичине тамгалары, араб цифралары, атайын белгилер кирет. Атайын белгилер дегенибиз сөздүн астын сызуу, тегерек, чарчы кашалар, арифметикалык амалдар, бир саптан турган комментарийлердин башталышы жөнүндөгү маалыматтар кирет. Математикалык амалдар Python тилиндеги жазылышын карап көрсөк, кошуу, плюс, андан кийин кемитүү, көбөйтүү Python тилинде жазылышында жылдызча менен жазылат. Бөлүү бул таякча менен жазылат. Андан кийин барабарсыздык белгилер жана Python тилиндеги жазылышы төмөндөгү силерге көрүнүп тургандай болот. Курама символдор бир нече саптан турган комментарийлердин башына жана аяк жагына коюлуучу тырмакчалар жана апострофтор. Программалоо тилинде бир маанини түшүндүргөн бир нече ар түрдүү символдордун чынжырчалары бар. Мындай символдорду чынжырчасы кызматчы сөздөр деп аталат. Төмөнкү таблицада Python программалоо тилинде программа түзүү үчүн колдонулуучу негизги кызматчы сөздөр берилген. Python программалоо тилинин кызматчы сөздөрү биринчи таблицаны карасак, бул жерде кызматчы сөздөрү. Ал эми экинчи таблицада ошол кызматчы сөздөрдүн мааниси. End жана break үзүү, elf антпесе эгер, else антпесе, false жалган, float анык, жылып жүрүүчү чекиттер менен. For үчүн if эгер, input киргизүү, integer бүтүн, list тизме, not жок, or же, print чыгаруу, string саптык, символдун чынжырчасы, truth чын жана ошондой эле while chain. Python программалоо тилинде идентификатор түшүнүгү жана берилиштердин типтерин карап көрсөк, программада өзгөрмөлөрдү, функцияларды, модулдарды же башка объекттерди баяндоо үчүн колдонулуучу тарабынан ысым ыйгарылат. Бул идентификатор деп аталат. Эми идентификаторлорго тамга, цифра, сызыкча белгилердин тобунан турат, бирок кызматчы сөздөрдү колдонууга болбойт жана цифра менен эч качан башталбайт экен. Мисал карап көрсөк, төмөндөгүлөрдүн кайсылары идентификатор боло алат дейт. A'сында 1Z дейт. Бул жерде цифра менен башталып жатат, демек бул идентификатор боло албайт. Б'сында таякча 1Z дейт. Бул идентификатор боло алат. В'сы бул жерде пробелдер экен. Демек бул В'сы идентификатор боло албайт экен. Г'сы ура, бул жерде айтып кетчү нерсе орус, кыргыз алфавитиндеги сөздөр идентификатор боло алат, бирок көпчүлүк учурда буну сунушташпайт. Д'сы
бул жерде бул амал болгондуктан бул да идентификатор боло албайт. Эси else бул жардамчы сөздөр экен, бул дагы идентификатор боло албайт деп айттык. Жсы сумма бул идентификатор боло алат, зсы сумма бул дагы боло алат, иси дата боло алат жана к бир фу бул жерде цифра менен башталып жатат, демек бул идентификатор боло албайт экен. L, N жана 3 идентификатор боло алат. M, 3N бул да идентификатор боло албайт, себеби цифра менен башталып жатат. N бул жерде N пробел 3 бул идентификатор боло албайт, себеби ортодо пробел кетип жатат. О'су О бул жерде туюнтма болгондуктан бул идентификатор боло албайт. Ошондой эле П таякча 1, таякча 4, таякча 5, таякча кичинекей А, чоң А, Б 12, таякча Асы 555 бул идентификатор боло алат экен. Python программалоо тилинде ар түрдүү типтеги берилиштер колдонулат. Аталышы, түшүндүрмөсү жана мүмкүн болгон маанилери. Бүтүн integer кыскартылып айтылышы int, анык чыныгы float, саптык string кыскартылып айтылышы str, андан кийин логикалык boolean кыскартылышы bool. Биринчи бүтүн сандар кандай сандар? Бүтүн сандарды карап көрсөк, бүтүн сандар int тибинде белгиленет. Мисалы -23, 0, 12 жана башка сыяктуу. Бүтүн сандарга натуралдык сандар 0 жана 0 саны жана натуралдык санга карама каршы болгон сандар кирет. Бөлчөгү жок сандар бүтүн сандар боло алат. Экинчи, анык сандар кандай сандар? Анык сандар float тибинде белгиленет. Мисалы -12 100дөн 5, -3 10дон 7 жана башка сыяктуу. Анык сандарды бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнүн чекит менен ажыратылат. Мында чекитке чейин же чекиттен кийин жок дегенде бирден цифра болушу керек. Анын анык сандарды жазуудагы цифралардын ортосунда пробел коюлбайт. Үчүнчү, саптык чоңдуктар. Тырмакчалардын же апострофтордун ортосундагы жазылган каалагандай символдордун удалаштыгы саптык чоңдуктар болот. Сап өз ичинде клавиатурадан терилген каалагандай символдордун мунун ичине кыргыз алфавиттери да кирет, удалаштыгын камтыйт. Мисалы print кашаны ачып, тырмакча салам тырмакчаны жаап, анан кашаны жапсак, андан кийин print кашаны ачып, бир апостроф салам жана жабып кашаны жапсак, бул боло алат экен. Эгер чоң өлчөмдөгү текст башкача айтканда бир нече саптан турган текст жазыш керек болгон учурда 3 тырмакча же 3 апостроф алынып жазылат экен. Мисалы print кашаны ачтык 3 апостроф. Молдокулов атындагы улуттук компьютердик гимназия 2019-жылдын 4-мартында Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялардын мектеп лицейи аталды. 3 апостроф менен жаптык жана кашаны жаптык. 4-чү, логикалык чоңдуктар. Логикалык чоңдуктар bool тибинде белгиленет. Логикалык амалдарды аткарууда чын же жалгандыгын тиешелүү түрдө true жана false менен чагылдырат экен. Карап көрсөк, А 25ке барабар, Б 5ке болсо, бул жерде берилген туюнтма программа туюнтманын маанилерин коет жана эсептөөнүн жыйынтыгы. Бул жерде 25тен 5 чоң десек, бул жерде эсептөө жыйынтыгында false жалган деп чыгып жатат. Андан кийин 25 5тен чоң true бул чын дейт. Андан кийин 25 барабар 5 көбөйтүлгөн 4 бул эсептөө жыйынтыгында false деп
чыгып калат. Андан кийин 25 5-ке барабар десек, бул жерде фальш деп чыгып жатат. Жана ошондой эле акыркысында дагы truth деп, чын деп эсептөөнүн жыйынтыгы чыкты. Логикалык амалдар татаал эсептөөлөрдө логикалык байламталар менен колдонулат. Алар and жана or же not таануу, жокко чыгаруу. Мисалы, A барабар true, B бул болсо false болсо, анда бул жерде аталышы мисалы жыйынтыгы турат. A and B false, A or B true, not A бул false болот экен. Башка программалоо тилдеринен Python'дун бирден бир айырмачылыгы программада колдонулган өзгөрмөлөр баяндалбайт. Программанын кайсы жеринде өзгөрмө маани берилсе, ошол жерде автоматтык түрдө өзгөрмөлөрдүн тиби аныктала берет. Программанын аткарылышы менен ар бир өзгөрмөнүн тиби динамикалуу түрдө өзгөрө алат. Учурда өзгөрмө кандай типте экендигин type буйругу аркылуу аныктоо болот. Өзгөрмөгө маани берип, type командасы менен өзгөрмө кайсыл типте экендигин көрүүгө болот. Python программалоо тилине кирип, командалык сапчага x барабар 27, type x жана enter баскычын баса турган болсок, класс int, демек x'тин мааниси бүтүн типте экендигин көрсөтүлдү. Андан кийин x барабар 7,9, 4x, андан кийин enter баскычын, type x, enter баскычын бассак, класс float, демек x'тин мааниси анык типте экендигин көрсөтүлдү. Кийинки x барабар асман, type x, enter баскычын бассак, класс str, x'тин мааниси саптык типте экендигин көрсөтүлдү. X барабар true, type x, enter баскычын бассак, класс bool, x'тин мааниси логикалык типте экендигин көрсөтүлдү. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабакта Python программалоо тилинин алфавиттери менен, кызматчы сөздөр менен жана ошондой эле идентификаторлук түшүнүктөр менен токтолдук. Кайталап кетсек, Python программалоо тилинин алфавити латындын чоң жана кичине тамгаларынан турат, араб цифралары жана атайын белгилерден турат экен. Берилиштердин типтеринин аталыштары менен белгиленишин дал келтире көрөлү. Асын карасак, бүтүн бул жерде int, integer, анык, float, саптык, string, str кыскартылып айтылышы, андан кийин логикалык bool. Андан кийин Python программалоо тилинин канча режимде иштейт? Бул командалык жана программалык эки түрдүү режимде иштейт. Python программалоо тилинин командалык режиминде төмөнкү саптардын удалаштыгын жазганда A өзгөрмөсүнүн тиби кандай болот? Бул жерде A барабар 10, type A деп турат. Андан кийин B A барабар 10, type жана A, V'сы A барабар false, type A деп турат. G'сы дагы A барабар 12, type A деп турат. Андан кийин жоон карап көрөлү. A'ныкы int, B'ныкы str, V'ныкы bool, G'ныкы float. Демек, биз бүгүнкү сабакта Python программалоо тилинин алфавиттери менен жана ошондой эле анын кызматчы сөздөрү менен, андан кийин идентификатор менен тааныштык. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эмки сабакта чейин сак саламатта калгыла.